Арыбаңыздар достор. Бүгүн мен кайра эле ошо 10 айлык окуу боюнча, айдоочулук өбөлтөрү боюнча теманы козгогум келди. Негизи эле 10 ай окуса азыр баары жакшы болуп кетет дегенден алыс эле болуш керек. Себеп дегенде бул жерде маселе окуганда эмес да. Бүт эле автомектептерде окутушат, баарын эле билишет, жакшы окутушат, үйрөтүшөт. Бирок ал жерде адамдын өзүнөн да ошону үйрөнгөнүнөн, окугандан, ошону түшүнгөнүнөн да ооба акыркы 30 жылда көп болгон жанагы сатып ала коюшуп, белек кыла коюшкан дегендерчи. Анан экинчи жагдай да бар да, ушу адамдарды эле күнөөлөгөндөн көрү экинчи жагы мисалы үчүн бизде көп жерлерде жолдор дагы мындай ошого стандарттарга туура келбейт да негизичи. Освещениялар деген көп жерлерде жок. Бизде шаардын ичинде болсо деле, бирок шаардагы илгерки мод азыр бактарактар өсүп атпайбы жолдун четиндечи. Ошолор менен аралашып фонарьлар күйгөндө кечинде ал да канча көрүнбөй калат. Мисалы үчүнчү, азыр тетиги Чүй проспектисинде Восток 5 жакта туура кылып атат. Жолдун ортосуна кылып, кооз да көрүнөт, и освещение да жакшы болот. Көрөсүңөр кийин иштегенде жарыгыраак болот ошол жерчи. Анан трассаларга чыксаңар, жолдор караңгыр көрүнбөйт, чиймелер жок жерде жок болот. Ошолор дагы мындай чоң бир ДТПларга алып келет да. Анан ошондой эле автошколдо бүт баарын үйрөтөт. Скоростной режимди бузбагыла, там встречныйга чыкпагыла, жанагы сплошной болсо андан өтпөгүлө, ал дубал деп айтышат. Бирок ал адам балдары, адам баласы биз ошону билип туруп кылып атпайбызбы? Аны билип туруп эмне кылабыз? Себеп дегенде көбүбүз мыйзамды сыйлабайбыз. Мыйзамдар көп жерлерде иштебейт. Көп жерлерде адилетсиздик бар. То есть там ошол эле, допустим, погон кийген киши же бир чиновник деле нарушать этип туруп корочкасын көрсөтүп кетип калышы мүмкүн толук. Анан башкалар дагы тааныш билиш издешет, акча беришет. Ошол баары эле айланып кетип коррупцияга келет да. Ошол себептен биринчи ирет ушул жактарда жумуш алып барыш керек эле. Анан ошондой эле мисалы үчүн ДТПларга бирден бир себеп болуп атканда бул тонировка. Мисалы үчүнчү 30 жылдан бери айтып келип жүрүшкөн тонировка бул жана обзорду бузат, бул жаман, көп ДТПларга, кырсыктарга алып келет депти. Бирок эмнегедир азыр акча төлөсөң безопасный эле болуп калды да. Ооба, тонировка сонун, айында жакшы, күндүз айтсаң жакшы, бирок кечинде освещение жок жерлерде көрүнбөй калат, жан чачын жаган жерлерде көрүнбөй калат. Бул дагы негизи бир тоскоол жараткандын бирден бир себеби да негизи. Аны карабай эле азыр ар кандай акцияларды кылып, азыр кечээ күн дагы тонировкага бир ай 3 мартка чейин 35 000 сом деп жарыялап койду да. Ал дагы туура эмес. Бул тонировка дегенди алып салыш керек. Же тонировка болгондо деле определенный бир проценттест болуш керек. Анан ошондо контролдош керек. А бизде тонировка уруксат берсе да, адамдардын аң сезими ушундай экен, кээинки жаш балдар 2 слой чаптап алышат. Анан күнүзү көрүнөр, кечинде обзор бузулат, сумеркилерде бузулат, жан чачында бузулат. Эң негизгиси ушу өткөндө эле мен Бишкек Ош жолунда кетип баратып, Кара көлдөн Кочкор Атага чейин жолду тарткан болчумун да. Ошол жерлерден эле көрсөңөр болот, жолдор чиймелер жок, жаман, аңгыл дөңгүл, скоростной режимди кармабаса, ошол жерлерден эле ДТПлар көп болот да. Ошол себептен баштапты карап туруп эле анан бүт ушу болуп аткан нерселерге бир эң основной мындай бир причинаны бул коррупция деп койсок болот да. Баардык жерде коррупция болгон үчүн ушундай нерселер болот, шалакылыктар.